Toğuzsan toğursa tuzama Toğur çakırık meyesi yok Oşunu tozu elin aladiyesi yok Урматтуу залкар манасчыбыз Саякбай Каралаев ата жөнүндө аттын кашкасындай эл арасында манас айтуу боюнча белгилүү болгон атабыз жөнүндө баян билгенимди айта кетейин деген оюм бар. Себеби ал Саякбай Каралаев атаны жөнүндө ушу аябай көп атам айтып берчү эле. Менин Алсейит деген чоң атам ошол кезде көлдө Чолпон атада төрөлүп, Чолпон атада аябаган жанагы эр оодарышка, улак тартышка, күрөшкө түшүп жүргөн балбан киши болгон экен. Анан ошол кезде Караколдо Оёз деген болуш болгон экен уйгурларда. Ошол кезде аябаган бай көпөстөр болгон. Султанмурод деген бай болгон экен. Анан элдерге айыл боюнча азырынча область дейбиз. Ал кезде айылдарга араба менен атка кошуп алып салык чогултчу экен. Мына ошол кезде салык чогултуп жүрүп, Султанмурод деген адамдарды аябай эзип, ушунчалык кыйнап ийген да. Аз алган акчасына дагы кошуп, салык кошуп, салыкты аябай көбөйтүп, адамдарды өзүлөрү ачка болуп турган элди ого бетер кыйнаган. Мына ошол кезде көлдүн аксакалдары, көк сакалдары чогулуп, ошо Алсейит атамды суранышат экен. Ошо Султанмуратты жок кылса эле, баарынын иши оңолуп, баары жакшы болуп кетчү деп болушуп, эми караңгы элдер ошентип ойлошкон да. Ошенткенде анан баягы атама бир атты, бир жагын кызыл ат экен, кызыл аттын бир жагын акка боеп, кызыл атты мингизип, колунда дүрмөтпө мылтык берип, баягы Тилек Матакенин айылына эмеге салык чогултканы келатканда, ошол жерден баягыны мээлеп туруп, өзү да мергенчи да болгондо, анан атканда баягы кишиге тийбей калат. Ок тийбей калып, баягы жерден кийим тийгени менен өтпөй калат да ок. Завод кийими болгон, ок өтпөгөн. Андан кийин анан кайра аты менен мындайынан чаап өтүп, кундагы менен баягы коюп өткөндө баягы эс болуп жатып калган экен. Анан ошондон качып отуруп айылына келет, айылына келип, эми көлгө келгенде Чолпонтадан баягы эми сени издетип бул жерде Караколдо Султанмурат бат эле табат. Бекер балдарыңдын убалына калат, баарына тең убалына каласың. Сени Кытайга качыралы деп анан Ак сууга чейин алып барып, ошол жактан Ыбырай деген ата ат мингизип, ошо үйүнө кондуруп, 4 эркек баласы, бир эжеси болгон экен, Алсейит атанын кыздары болгон экен. Ошону алып алып анан Кытайды көздөй качып, түн бою качып жүрүшөт. Түн күндөбөй качып баратып, анан ошол жактагы ашуудан араң өтүшүп, анан сууга туш болушат. Суу кирип аткан учур экен. Ошондо аркы өзгө эптеп, бир баласын артына өңөрүп, бир баласын астына бекем кысып, атам Алсейит атам өтүп кетет. Анан тибекке чоң энем болсо, баягы бешиктеги баланы менин өзүмдүн атам да, Амат, мындайча айтканда баягы мурду борбоюп турса чоң мурун деп айтып калышкан ал атаны. Анан аны болсо бешикте өңөрүп алып, тилекейине артынан бараткан экен. Анан сууга баягы аттын башы көрүнгөндөй болуп эле эптеп, бешик колдо тайып ага баштаганда, ортодо суунун ортосунда чоң борчок таш турган экен да, башы чыгып. Ошо ташка барып такалып калат бешик. Эне деген жүрөгү жаман да, эненин жүрөгү түтпөйт, баягы жерден бакырып өкүрүп ыйлап, чаңгырып атып эптеп, баягы бешикке колу жетип, баягы бешикти эңип атканда ата айтат экен: бас эле бас, аял жолдо, бала белде, бас тыштасаң тышта, бир бала өлүп деле калат, тышта эптеп өзүң аман эсен чык деп. Жок, болбойт. Баягы баласын алып алып, бешиктеги баланы эптеп алып, астына эңөрүп алып эптеп чыгат экен. Аркы өзгө чыгышып, ошентип анан Кытайга жол тартып, жолдо ачкачылыкты көрүп, көрбөгөндү көрүшүп, эптеп Кытайга жетип, Текес деген жерге барышат экен. Текес деген жерге барышып, анан ошол жакта бай көпөстөрдүн колунда иштеп калат. Иштеп, акча таап, балдарын багып, анан атам ыйлап ичип айтып атканда,
ошол жакта Саякбай Каралаев ата дагы ошо кийин Үркүндө кезгет да ал атага. Анан бир чыны талканга ошо карындашын Асейит атанын бир эки балдарым тукумум калсын эптеп ушул жерге деп анан баягы уйгурларга күйөөгө берип сатып, анан балдарын аман алып калып эптеп ошо жакта жалданчы болуп иштеп калат. Анан аңгыча эле баягы эме болуптур, ак падыша кууп, көлдүн элинин баары, бардык жердегилер үркүн болуптур деп Үркүндө качып Кытайды көздөй эл качып кирип калат. Мына ошондо Үркүндө элдин арасында Саякбай ата да бар экен. Саякбай Каралаев атанын өзүнүн жазып кеткен «Унутулгус күндөр» деген китеби өзүнөн калган ошол китеп экен. Ошол китепти алып кийин ушул аркылуу бардыгын билип, анан атамдын өзүмдүн атамдын айтып берүүсү боюнча тактап изилдеп баштадык да. Анан Үркүндөгү элдер барып Кытайда орнуктушуп, ачкачылыкты көрүшүп, жолдон өлчүлөрү жолдон өлүп, каза болуп, аябай ачкачылыкта абдан кыйналып көрбөгөндү көрүшөт. Анан ошол жакта жашап калганда баягы атам болсо аябай ал жердеги байларга баягы ишенимине кирип, өзү балбан, кабагы өйдө түшүп турган, эки ийини көтөрүлүп турган бүркүттүкүндөй болуп ушундай сүрөттөйт да Саякбай ата. Ошо Саякбай ата өзү автору болгон ошо «Унутулгус күндөр» деп жазган китепте. Анан ошол жерден баягы илгеркиче айтканда баштыгы деп коет, кербен башы болгон да, баштыгы болуп, акча тыйын тыпырын кармап, ошо алып барып сатып, кайра эмелерин жеткирип берип турган да, ошондой болуп иштеген. Телехранитель болуп иштеген да, мындайча айтканда. Анан атамды бир жолу баягы кыргыздар, Үркүндө барган кыргыздар жашап атканда баягы Ленин ата чыкты, Совет өкмөтү орноп атыптыр, кайра өз жерибизге, көлүбүзгө айладай Кудай топурак, өз жашаган жеринин топурагы дары дейт эмеспи, ошол жака кетебиз дешип, анан элдин баары дүрбөп калышат. Ошентип элдердин баары дүрбөп 400-500дөй киши көлдү көздөй жолго чыгып калышат. Кичинекей бала чака, катын калач бүт баары каргаң байбичелер бүт ошо Үркүндө өз жерин көздөй жолго чыгып калышат. Келатышып жолдо болгон тамакты, кичинекей тамак болсо да баары бөлүшүп жешип, ошентип эптеп септеп келатышат. Баягы ошондо отуруп орто жолго жетип калган кезде баягы аябай ачкачылык болуп, карган байбичелер болсо баса албай, же мингенге астыларында эчтеке жок, басканга жегенге тамактары жок. Ачкачылыктан көбү каза болуп калат экен. Аларды көмгөнгө алдары жок, ташка корумдап эле кете беришкен да, ташты корумдап, ал жерге чыштап, анан кетишкен. Ошентип түн ичинде баягылар түн дебей, күн дебей жол жүрүп келатышып, бир убакта келатышса, астынан кербеңин тартып келаткан, алыстан кербен тартып келаткан адамдарды көрүп, ай ушу көлдөн Алсейит деген кетип, ошо кербен башы болуптур деп уктук эле. Астынан эптеп чыгаанраак, кыйыныраак кичине жигиттерди тосуп чыккыла. Бир Кудайдан сооп болсо бизге бир тамак аш берип неметип кетер деп баягы астынан тосуп чыгышса, баягы Алсейит ата 8 жигит менен, 8 жанында дагы кайтарган жигиттер менен баягы келатканда астынан Ыбырай ата, Саякбай ата баары тосуп чыкшанда, ошо Саякбай Каралаев атанын бир 20дагы жигит кези болуш керек. Ошону жазганда келаткан балдардын, ошондо Үркүндө келаткандардын ачкачылык тартканын, ушунчалык азап тарткандарын, тамандары балдардын дейт тилинип кеткен дейт, чор басып дейт. Бут кийими жок дейт. Анан ушинтип келатканда баягы Алсейит атам жолугуп калат. Жолугуп калып, баягы Алсейит биз эптеп качырып кеткен. Рас кербен башы болуп астыбыздан чыктык айланайын. Алсейит биз ушинтип
өзүңдүн бир боордош бир туугандарың көлдөн ачкадан ушинтип көрбөгөндү көрүп келатабыз дегенде анан Алсейит атам ушул жерден жүктөп келаткан илгерки материалдардын атын айтып калчу эле. Ошолор мага аябай жаттагандай болуп калыптырмын да. Камыркот, пастон, шивиот, бөөз дейт. Ошондой материалдарды рулон кылып баягы төөлөргө жүктөп келаткан экен. 60 эшеги, төөлөрү, тайлактары менен келаткан жерден анан баягы 3 тайлакты баягы өзүнүн бир туугандарына, бир боордошторуна союп берет баягы бир күндө ачка отургандарга. Анан ошол жерден баягы 3 тайлакты союп, баягылар казан асып ошол жерде түн ичинде күн батып баратканда тиле баягы асмандагы жылдыздар жаркылдагандай жаркылдап оттун жалыны менен баары жылынышып ушундай күүгө түшүп аябай жыргап калышат. Баягы сорпо ичишип, эт жешип аябай эметип калат. Анан Алсейит атам айтат экен ошондо: мына мен силер үчүн курмандык, башым курмандык, мен силер үчүн ушул жака силерден эрте эле өркүн боло элек деле балдарымды алып жаңы алкалап Кытайга кире качтым эле. Азыр болсо ошол жакта иштеп ушундай болуп жүрөм. Мен дагы эми Кудай буйрса балдарымды алып бала чакамды, аялымды алып силердин артыңардан эле кайра көлдү көздөй жөнөйм дейт. Баратып айтармын: ач кыргыздар талап кетти, эптеп алып калганым ушул деп барармын. Алгыла деп баягы 60 эшекти баягыларга берип, карган, буту башы баспаган абышка кемпирлер жаш балдарды эшекке мингизип жетелеп алып кеткиле деп. Анан өзү болсо жанагы 8 кишини алып Кытайды көздөй кирип кетет. Анан ушундай ыраазы болушуп, Саякбай атамдын эскергени, ошондо Саякбай атам ошолордун арасында экен. Ошол баягы келаткан үркүндө кыйналып, азап чегип келаткандарга Манасты айтып, ошол кезде эле Манас айтчу экен, Манас айтып калган экен да жаш кезинде эле. Манас айтып анан баягыларга дем берип, күч берип, Манас атанын кылыктарын айтып, кандай болгонун, балбан болгонун айтып берип келатып, баягы элдерге күч дем берип келаткан экен. Анан баягы ата жазган экен да бул жерде Умтулук күндөр деген китепте: эгер ошондой Алсейиттей жигиттен дагы бир 2-3 болсо, бүт Кыргызстанды багып алмак экен, ушундай элдерди багып алмак экен, ачкачылыктан чыгарып баарын деп аябай ыраазы болушуп, анан алдыны көздөй жөнөшөт. Кудай кубат берсе, эптеп жерибиздин топурагы дары бизге, көлүбүзгө жетип, Кудай жакшылык берсе көлүбүзгө жетип алалы дешип анан жол тартып, таякты таянып, белдерин бекем бууп, баягы балдарга болсо баягы алып бараткан материалдардан түшүрүп берген экен. Атам айтып калчу: китель жасап илгери эмелер чоңдор кийген материалдар булар деп. Анан баягы пастон, шивиот деген материалдардан баягы түшүрүп берип, бөөз деген материалдар чыттан андан оронуп аялдарга берип, жаш балдардын бутуна чулгоо кылып ороп, анан чокойдой кылып ороп, анан сыртынан жип менен байлап, чырмап баягы тамандары жарылып кеткен балдар басып отуруп эптеп көлдү көздөй жол жүрө башташат. Анан атам болсо Кытайга кирип эптеп, эми ошо айткандары талап кетти, ач кыргыздар жолдон талап ушинтип атып алып келгенибиз ушул деп алып барып болгонун берип, өзү да түн бою бала бакырасын алып, өзү да көлдү көздөй жөнөп калат. Анан баягы келаткан кыргыздар эптеп жакындап калганда сарт калмактарга жолугат. Калмактар жолугуп алар бир жагынан кыйнап, баягы ачка болуп келаткан кыргыздарды тамактарын тоноп, баягы кийимдерин тоноп жолдон, ошолорду тонош ичкенде тосуп алып, анан алардан эптеп кутулуп атышып, анан араң деп Кудайым жакшылыгын берип көлгө келишкен экен. Ошондо Саякбай атанын жазганы ошо Унутулук күндөр деп. Көп мына Кытайдан келген кыргыздар деп коет, бирок Кытайдан келген кыргыздар дегени Кытайга баргандардын баарын эле кытайчылар деп койгон да, бирок Кытайдан келген кыргыз болушкан, кыргыздарды көлдө көп отурукташкан. Мына ошолорго Алсейит атамдын улуу баласы Саңсарбай деген илим билим алып, ошол кезде Совет өкмөтүнөн илим алып, анан
Чолпон атада бирлик деп коет. Бирлик колхозу, бирлик совхозу деп коет. Мына ошол жерге башкарма болуп, 13 жыл башкарма болуп иштеп калат дагы. Алдыңкы колхоздордон кылып, айыл чарбаны абдан өнүктүрүп, тактай, таш эмелеринен үй салдырып, элдерди өнүктүрүп, анан Кытайдан келген кыргыздарга үй берип, жер берип, жерге үй салып алышканда, ошентип отурукташкандар абдан көп. Мына илгерки ата-бабалардын өтүп кеткен аталары көп айтып калышчу. Асейит ушундай өзү күрөшкө түшүп жүргөн, балбан, эр оодарышка түшүп жүргөн, улак тартышка түшүп жүргөн. Мына ошону Саякбай атабыз абдан жакшы сүрөттөгөн. Анан Саякбай ата жөнүндө айта келсем, биз ушу Саякбай Каралаев атанын 120 жылдыгында манасчылар менен изилдеп, көлдөгү боз териде өзү жашап кеткен үйүнө барып, ал жердеги келиндери менен сүйлөшүп, андан ары Бишкекте бир кызы мугалим доктор ошо кызына кезиктирип, бул Ысык көлдү бүт тегерете айланып, Ак өлөнгө чейин барып, абдан изилдегенбиз. Ошо Саякбай атанын 120 жылдыгында ушу китеп чыгарылганда, Саякбай деп, унутулгус күндөрдүн автору Саякбай атабыздан алып, мен ошол жерде биздин манасчыларга алып келип бергем. Ушул атаны эмесин чыгарсаңар жакшы болот эле. Саякбай ата өзү ошол жерде өзү да каарман, өзү дагы көрбөгөндү көрүп келген экен. Үркүндө ушундай кыйынчылыктарды көргөн кыргыздардын, бир боордошторубуздун кыйынчылыктарын көрүп, атам, чоң атам Асейит жөнүндө жазып кеткен, чыгарсаңыздар деп, анан ушу китепти басып чыгарышкан. Ошо 120 жылдыкта ушу чоң китепти көп кишилер алды, көп кишилерге белек кылып берилди. Саякбай ата ошо көлдөгүнчө көлдө жашап кеткен дейт. Ал киши жаан чачынына карабай ушу манас айтып жайлоолордо чабандарга алар жаккага түшпөй калат. Мына ошолорго алып барып дем берейин, ошолорго барып манас айтайын деп, анан атаны ичип алышып, көптөгөн адамдар да барып ошо манасты угушчу экен. Ал киши айтканда, боз үйдүн төрүндө отурган босоого чейин кандай болуп жетип калганы, кандай болуп күүлөнүп, транска түшүп калганда ушунчалык айтчу экен. Эми ордунан жылганын билбей калчу экен. Ошо көчүгү менен жылып отуруп, ушундай ыйлап, кээ бир жерде буркурап, жүз арчысы менен көзүн ачып, кээ бир жерде буркурап ыйлап, кээ бир жерде күлүп, кээ бир жерде жыргап, ушундай образга кирип, кадимкидей ошолордун арасында жүргөндөй айткан экен да Саякбай атабыз. Ошон үчүн бул Саякбай атабызды көлдө көбүнчө көлдө жашаган. Андан кийин кичине улгайып бараткан кезде Бишкекке чакыртышып, Бишкекке алышкан. Анан мен өзүмдүн атамды айтып калчу, Саякбай ата жөнүндө көп сөз кылып, анын атасы Асейит да кеп кылып, анан өзүмдүн атам айтып калчу, согушка барып келди. Ал кезде бешиктеги бала болчу Үркүнгө барганда. Андан кийин согушка барып, 41-согушка катышып келгенде айтып калчу, Саякбай Каралаев атабызды Сталин дагы чакыртканго, Москвага чакыртып, ошол жактан манасты айттырып, ушундай ырым кылышканда, ушу манасты айтканда, согушту дагы жеге тургандай кылып, ушундай күүлөндүрүп, ушундай күү менен айтып берген да, ыйлап манасты ушундай айтып берген экен. Ошон үчүн бул Саякбай атабыздын менен сыймыктанабыз. Жана эми жакында Саякбай атабыздын 30 жылдыгы болот. 10 жыл мурун чыккан китептер булар. Андан кийин азыркы учурчакта айта кетсем, Саякбай киносуна тартылган Үммөт, Болот уулу Үммөт жана 5 жашынан баштап манас айткан. Ал болсо ошо Чолпон атадан аны ошо көлгө, аркы Манжыл атага, көлгө, Чолпон атага алып барып, ошо мазарлардан Кудайдан тиленип, жакшынакай Залкар Саякбай атадай манасчы болсун деп, анда түшүнө Саякбай ата кирген, манас ата түшүмө кирди деп эле боорап калчу. Анан ошол
айтып баштап мынакей алдағы маданиятка эмгеги сиңген деген орден алды Үмөт Болот уулу. Мына ал бала дагы азыр манасчы, манас айтып жүрөт кичинекейден баштап. Анын да тушоосун кесип биз ушу Манаска үндөп, манасчы бол деп, ушу Саякбай атадай бол деп. Саякбай атанын бала кезиндеги ролун кинодо тасмада аткарат. Биздин Залкар жазуучубуз Асан Жакшылыков агайыбыз Манас эл коомунун жетекчиси. Мына ал киши дагы ушу Манас эмесин айткандыгы үчүн андан дагы төшбелги алган. Анан мен өзүм ошо көлдөгү Умай эне жарык коомдун жетекчисимин. Манас коомунда ошо координатормун көлдө. Ошон үчүн ал киши дагы мага дагы Манас төшбелгисин ыйгарган. Ушундай эмгектерибиз. Анан мен элге эмне деп айтарым акыр аягында. Элдин биримдиги, жерибизге тынччылык берип, элибизге ынтымак, биримдик берип, Кудайым жакшылык берип, элдер бири-бирине биригип, ынтымакта болушуп, көптөгөн унутта калып бараткан ата бабаларды эскерип, такай ушу айтып чыгарып турушуна тилектешмин.